Biz Жалал-Абадтан келдик. Biz Ак Ниет Аманат коомдук фонду bir 2 күндөн бери бул жакта жүрөбүз. Бүгүн 3-чү күнүбүз. Кече ушу Аксай жергесине ушу жаман окуядан кийин бир Кудай кылып, анан бизде ушундай кийимдер бар эле. Анан сураштырсак бул жерде семьялар бар экен. Ушул жерине барып таркатып эме кылып атабыз. Анан бизде негизги бир сунуш бар эчке. Азыр бул жерде ошол үйүңүздөр күйүп анан жашап атасыздар да? Үйлөр күйгөндөр. Үйлөр күйгөндөр. Сиздерге область администрациядан кабар берди, бербеди? Берди. Үй бүлөгө деп кабар берди. Мына ошол биз Жалал-Абадта бир муктаждар комплекси салдык элек. Азыр ошол жерде кичине орундуктар бар эле. 10 үй бүлөгө эмес, 8 үй бүлөгө ылайыктуу салынган. Азыр 2-3 үй бүлөгө ылайыктуу орундук бар эле. Сиздер өзү ара ичиңиздерде бир сүйлөшүп көрүп, макул болуп ошол жака барып жашайм дегендер болгон болсо, биз бүгүн ала кетсек, болбосо аркабыздан барышса да жакшы болот эле. Ушуну бир ойлонуп көрсөңүздөр жакшы болот эле. Биз эже өкмөттөн келген жокпуз. Ал жерде 8 үй бүлөгө ылайыктуу орундук салынган, бирок ал жерде башка үй бүлөлөр жашайт да. Азыр 3 үйгө эле, 3 семьяга эле орундук бар, бош орундук. Ошого мындай оор кырдал болуп турганда, биз кече күнү үйүңүздөрдү барып көрдүк. Үйлөр күйгөн, жашай турганга азыр невозможно. Ошого жерде аргасыз күн өткөрүп атасыздар, көрүп атабыз, алдык квартиралап, биягы Ош, Жалал-Абад бишкекке чейин жетишиптир. Мына ошол сиздердин айылдагы үйүңүздөр өз кабылына келгенге чейин жок дегенде, ушул жерде барып баш бани кылып калкалап жашап турсаңыздар деген биздин колубуздан келип аткан жардам ушул. Рахмат силерге, Алла разы болсун. Кышка чейинен бери азыр биздин колубуздан үй салып бериш келбейт, ачык эле айтканыбыз. Бирок даяр эместе турганда алып барып жайгаштырсак деген ой болуп атат. Рахмат балдар, Алла разы болсун силерге. Ошончолук жоктогонуңарга рахмат балдар. Энди агар дагы биз маслихат кылып көрөбүз. Жидейли болсо анан кийин бияка эрте суук келатат. Ооба. Сууп калсак, муздап калсак, силер менен байланышабыз. Өткөндө ошо Ак Ниет фондуга биз барып келгенбиз алеги. Немеден батырендер барып келдик Ак Ниет Аманат. Ошондо мен бар, азыр сен балаң, сен танып, ошол бала окшойт деп эле беттен ошо Ак Ниет коомдагы бала окшойт деп эле калдым да. Батырендерге чай бергенбиз. Батырендерге чай бергенде. Ошол батырендердин бири менмин. Барып келдим эле. Силердин кызматыңарды, чайыңарды ичип келдик. Рахмат ошончолук колдогонуңарга балдарым. Алла разы болсун, ишиңерге ийгилик болсун. Силер бизди канчалык сыйласаңар, Алла силерди ошончолук сыйласын балам. Сиз кайсыл жерде турасыз? Аксайда да, Аксайдын кайсы? Капчыгайда да. Капчыгай бетинде бүт үйлөр күйгөн. Кайсыл маалядасынан турасыз? Бизде неме? Эркин ака айыл башчынын үйүнүн жанындабы? Ошонун пасыракта биз Турдалиев Ярыбек көчөсүндө турабыз биз. Ошол Капчыгай көчөсү биздин. Түшүндүм. Анда эми бул нерсени дароо чече турган маселе эмес. Сиздер үчүн ойлонуп көрүп туруп, мен телефон номерин таштап кетейин, макул десеңиздер, биз машина уюштуруп, биз ал жактан тосуп алабыз. Мейлиңиздерби? Эгерде азыр даяр болсоңуздар, биз бүгүн эртең ала кетет элек. Биз эртеңге чейин берди болот элек, ала кетет элек. Алпысынан канча жан жашайт? Балалар менен 5 семья, бала чака менен 20 5 семья, 20 үй. 20. Анда ошол жерде турган кийимдерден тандап алыңыздар өзүңүздөр, карап, кимге кандай эмне керек. Мен эме болсам, размерлери туура келбей калышы мүмкүн, өзүңүздөр билип, бул жакта дагы бар. Карап көрүп, атайын ошо кышкыга ылайыктуулар, карай бериңиздер.
сыртта жүрдүм эле межелер кече ушундай акыбалдачы. Анан жакшы даярданып деле келе албадык. Мурункусунда бир баягы гиганттар менен көп кийимдерди алып келип эме даярданып келди элек, бунусунда анчалык эме кыла албадык. Колубуздан келишти. Бирок кече Аксайга Кудай өткөрдүк. Биздин эң негизги жардамыбыз ушул. Азыр макул десе 3 сей менен алып барып бүт шарты бар үйдө. Ошол жерге жайгаштырсак, аябай жакшы болот эле деп келдик элек. Рахмат балдар. Жообун айтасыздар, Чоңчолук неме кылып келгениңерге ham рахмат. Номерин жазып алгылай. Телефон номерин жазып алыңыздар. Мен номер Алладан не жакшылык нерселерди сурасаңар, Алла ошо ойлогон ой максаттарыңарга жетишсин. Кудайга башыңар аман болсун. Эч жамандык күндөрдү көрбөгүлө. Кудайга жакшылык күндөрдүн үстүндө чогулушуп жүрө берейик. Тапкан туткандарыңарга Алла өзү баракасын берсин. Таныңар саат болсун, алтын башыңар аман болсун. Кудайга жакшылык күндөрдүн үстүндө ойноп күлүп жүрө бергиле. Алла өзү силерди колдоп, силерди Алла акын өзүгө тосуңар. Ondan болсун,